кыргыздардын өзүнүн чат GPT'си жана котормо кызматы бар экенин билет белеңиз. Салам достор, мен жасалма интеллектти кыргызча түшүндүргөн Саналип бала. Кызык болсо көрсөтүп берем. Кеттик андан. Албетте ITIL платформасынын 3-4 кызматтары, 3 кызматы болсо бул котормо кызматы. Котормо кызматы дүйнөлүк 10 тилден кыргыз тилине которуу мүмкүнчүлүгү, ал эми ошондой эле кыргыз тилинен дүйнөлүк 10 тилге которуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерде котормонун эки варианты сунушталат. Биринчиси могу контекстке жараша котормо, ал эми экинчиси болсо бул сүйлөнгөнгө жараша котормо. Бул котормо кызматына сиздер текстти, документти которсоңуздар болот. Ошондой эле Юдахимдин сөздүгү, кыргыз тилин түшүндүрмө сөздүктөрүнүн электрондук варианттары жайгаштырылган. Бул жерден каалаган сайттан, кабар сайтында бүгүн чыккан жаңылыктардан, маалыматтардан кыскача текст көчүрүп алып туруп, биздин котормо кызматыбызга салып, могу жерде которуу деген баскычын басканыңыздарда орус тилинен кыргыз тилине кыска убакыттын аралыгында мына которуп берет. Котормонун сапаты аябай жакшы. Бул жерде эки вариантта котормонун вариантын сунуштайт. Сиздер өзүңүзгө жаккан текст алып колдоно бересиздер. Бул жерде котормо жакшы болсо сизге жакты деп жакты деген белгини иконканы басып койсоңуздар болот, же болбосо жакпады деген иконканы бассаңыздар жасалма интеллект өзү мындан ары котормонун сапатын өркүндөтүүгө аракет кылат. Ошондой эле котормону сунуштасаңыздар болот. Каалаган которулган тексттерди көчүрүп алып, жүктөп алып колдоно берсеңиздер болот. Ал эми биздин кийинки кыргыздардын чат GPT'си аталган кийинки кызматыбыз бул ITIL чат акылдуу жардамчысы. Бул акылдуу жардамчы кадимки эле чат GPT'нин аналогу десек болот. Чат GPT'ден ачсак кем калбайт. Бул жерде эки вариант, экранда иштөө эки варианты сунушталат. Биринчиси караңгы кылып иштесеңиздер болот, экранды, болбосо жарык кылып алып иштесеңиздер болот. Бул жагында болсо жаңы чат ылайыкталган баскычтар. Мунун негизги өзгөчөлүгү эч кандай каттоону талап кылбайт. Дароо эле кирип, акысыз негизде колдоно бересиздер. Бул жака каалаган текстти жазасыздар. Мисалы үчүн саламатсызбы деп жазсак болот. Саламатсызбы, сизге кандай жардам бере алам дейт. Мисалы үчүн Кыргызстан тууралуу айтып бер деп суроо талапты бердик. Мына Кыргызстан жөнүндө кыскача маалыматтарды берип атат. Мисалы үчүн аймагы, тили, географиясы. Ошондой эле бул жерде сүрөттү таануу, андан сырткары документтерди таануу функциясы бар. Мисалы үчүн сүрөттү таануу боюнча мына эмне деп суроо талапты берсек болот. Ушул сүрөттө берилген формуланы бизге азыр түшүндүрбөйт. Мына бул тик бурчтуу, үч бурчтук Пифагордун теоремасы дейт. Мунун түшүндүрүшү иши кылса бул жака каалаган сүрөт, объект же субъект салсаңыздар баарын таанып сиздерге түшүндүрүп берүүгө аракет кылат. Ошондой эле документтерди талдап, ошонун негизинде сиздерге аналитикалык маалымат иши кылса, сиздердин өзүңүздөрдүн суроо талаптарыңызга ылайык эмнени кааласаңыздар кыскача мына ушундай достор, өзүңүздөр кирип кызматтарды колдонуп көрүңүздөр. Бул платформа акысыз, кирүү дагы жоп жөнөкөй. Каалаган браузерге ITIL KG деп жазсаңыздар дароо биздин платформага кирет. ITIL кыргызча түшүнөт, сүйлөйт жана которот. Сиздер менен Саналип бала болду. Кыргызча жасалма интеллект кызык болсо мени баракчама катталганды унутпаңыз. Кызыктуу видеолор али алдыда.